Москвада чем Кыргызстанга караганда ошол тарабынан эле мен бияка келип калгам, болбосо келбейт элем. Үй бүлөдө эки өзгөчө бала бар, билебиз. Ошо өздөрүнүн буттары менен басып чуркап келсин деп жакшы ниет менен үй алып отурабыз эми. Жиликтерим бул жакта деп койбойм. Жиликтери бар экен. Салам достор, сиздер менен мен Мерим. Бүгүн кезектеги кардарыбыздын үйүнө келдик. Биздин компания аркылуу үй алган. Бардык маалыматты өзүнөн угабыз. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Мунаржы кандайсыз? Кире берекпи? Көпчүлүк элестетип элек шаалсыңар го. Ооба, келип алдык. Достор, мынакей Мунар эженин үйүнө да келдик. Документтерин тапшырып атабыз колуна, үйдүн документтерин. Сделкабыз успешный өткөн, май айында болду, биздин сделка. Мына Мунар эже сиздин документтериңиз үйдүкү. Мачо. Ошо биринчиден ушу кыргыз элим, калкым демекчи, ошо биз дагы сүйүнүчүбүз койнубузга батпай отурат. Рита эжелерге биз Назгүл деген эже аркылуу барып калганбыз. Себепчи ошол эже болуп калган, ошол жака жөнөткөн. Ошол аркылуу Рита эже менен Артур акага да чоң рахмат, ушу бизди кыйла поддержка берип, түшүнүп, кыйла нерсебизге жардам берип, ушу Алла таалам буйруган экен 2023 чуркаганбыз өзү. Ооба. Оң келбей калды, Кудайга шүгүр, ушу 2024 Кудай кааласа мына үйлүү болуп отурабыз. Сүйүнүчүбүз койнубузга батпай, ушу балдарыбыздын баарын алып келип алганбыз Кыргызстанга ушу. Кандай отурасыздар, Мунар эже? Ипотека төлөш кыйын эмес бекен? Сиздерде үй бүлөдө эки өзгөчө бала бар, билебиз. Компаниядан кандай жеңилдик болду? Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Бизге компаниядан Рита эжелерден багы услугасын бизге услуга тараптан жеңилдик кылып берди. Кыйла азайтып 100 000, почти 150 000 түшүп беришти окшойт. Ошондой түшүп берди. Кудайга шүгүр. Ошолор аркылуу үйлүү болдук. Ойлогом азыр Рита эжелер да кошо келет окшойт. Пландагы адамдарым келбептир го. Майли, ушунусуна да рахмат, силер өзүңөр келип тартып атканыңар үчүн. Ушуга да Алла таалам ыраазы болсун ушу. Ошо силер аркылуу үй алып отурганыбызга өз жеңилдиктери эми секин болот, эми пока 17% менен үй алганбыз го, сал кымбатыраак эми жашаганыбызга бери где-то 3 ай болуп калды. Азыр мына ай төлөсөк 4 ай болуп калат экен да, эми секинден төлөп атабыз. Эми аны элдерге жеңилдик тарабын айтайын десем, мен пока биз переплат кылып төлөй элекпиз да, ондой даражага пока жете элекпиз. Пока бир жыл секин ушинтип төлөй береличи, андан кийин ачыда өзүм кошо иштешиме туура келет экен да, переплат төлөш үчүн. Атакко калгандары Алла таала буйруган экен, жакшы ниет менен алдык, жакшы ниет менен эле төлөнүп кетти. Ооба. Ипотека алгандан коркподуңуздарбы? Жок, ипотека биз тем более анандай эки балабыз менен биз вообще эле зарыкканбыз. Неге дегенде биз баягы келгенде 5 айга келгенде эле койгодурган адам регистрациядан 5 айда эле чарып салган да. Кийин дагы койдургам, эки балам менен өзүмдү койгом. Кымбатчылык болгон үчүн зорго койгом да. Анан ишенич жок болуп калат экен да бирөөгө. Ошол аркылуу эле анан таваккал кылып мына үй алып калдык да. Кудайга шүгүр, азыр жеңил болуп атат десем болот да. Ооба, прописканы өзүнө акча кетет да. Сиздер азыр ипотекага төлөп атасыздар. Туура, ошол акчаны пропискага кеткен акчаны биз азыр үйгө төлөп кеңири жашап атабыз мына. Өзүбүз эле жашайбыз деп ниет кылганбыз, мына өзүбүз эле жашап атабыз. Элге окшоп неме квартираны албай эле. Ошонусуна Кудайга шүгүр. Алыңыздар мындан. Азыр Мунар эженин үйү менен таанышып чыгайык. Комнаталарыңызды көрсөтсөңүз бизге, Мунар эже. Мына биздин особый гостиницабыз да, мындайча айтканда, киши коноктор келгенде ушул жерге отурабыз. Тани специальный ушул жерге анан общий квадрат метри өзү биздики элик чети да, анан комнаталары канчадан туш келет, ону мен анча эсептей албайм. Туалет ваннасы бөлөк экен, Туалет ваннабыз Кудайга шүгүр, бияк ваннабыз болот обычно. Бул жак ванна, анан бул жагыбыз туалетибиз. Бул жакта да бир комнатабыз бар, специальный атайын. Комнатаны көрөк, бул жак кененирак. Бул жакка караганда бул жак чоңураак. Мындай двойной дверь. Ушу комнаталарыбыз. Мына жак кухнябыз, ашканабыз. Берде ошо келгенде бизде көбүнчө көп нерсе
главный бизде ушу мына холодильниги жок экен эле, анан мындай плиткабыз жок экен эле. Ушуларды өзүм сатып алдым да. Анан стиральный машинасы жок экен, олорду өзүм сатып алдым. Обычно кээ бир үйлөрдө болот го. Ооба. Мунар эже, сизде канча бала бар? 5 бала бар. 3 кыз, 2 уул. Ошо кыздарыбыз Кудайга шүгүр бардыгы жайында. Ушу балдар тараптан гана сал. Ошолордун айынан ушул жерге келип, мына отурукташып, ниетибизге жеттик. Мына өзү ниетибиз үй алабыз деп келген эмес элек, өзү пешене тагдыр экен, ниет кылдык. Мына үйлүү болдук бияктан да, ушу 2 балабыздын ушу үйүбүздөн агарып көгөрүп дегенде ушу өздөрүнүн буттары менен басып чуркап келсин деп жакшы ниет менен үй алып отурабыз эми. Ниеттериңиз кабыл болсун. Айтканыңар келсин. 2017-жылкы үй да бул. Ошондой болду. Ошол үйдүн параметрлери тууралуу айтып берсеңиз, кандай квадратурасы, кандай? Бизге өзү одобренияга 9 миллион 100 одобрение берген биз тапшырганда. Ошого ылайык суммада издедик. Биз неге көп нерседен көбүнчө отказ бергени, просто биз первоначальный взносубуз жок үчүн ошо көп клиент отказ берет экен го. Анан кийин продавецтер көбүнчө отказ берет экен. Ошол тарабынан кыйла неме болуп калдык да, кармалып калдык. А так мына үйдү бир көрдүк. Кудайга шүгүр, хозяйны да аябай саткан адам менен бизге жакшы экен, ынады бардыгына. Анан квадрат метр мына азыр 2 комнатыбыз 57 квадрат метр. Кудайга шүгүр, аябай чоң, кеңири. Ушул тараптары бар. Анан кийин 17% 0,6 алдыкпы, ушу менен жакшы немете албайм. Бирок ай сайын төлөйбүз. Разный берет экен, бирок бумажкасын разный берген. Ошонун суммасына карап, числосуна бирөөсүн 20-20дан 22-сине чейин төлөйт экен да айдын. Ар айда ар түрлүү экен. Үйдүн баасы үйдүн канча болду ошондо? Үйдүн баасы 9 миллион 150 болду да. Шербинка, МСД Шербинкага карап кетет. Метрого да жакыныраак, метробузга да тынбай 15 мүнөт сайын автобус каттайт, неме айтат, маршрутка каттайт экен. МСДга тынбай автобус каттайт. Ишел транспорттор нормальный да. Жакын эле болуп калды бизге. Ооба. Азыр күйөөмө деле привычный болуп калды. Стройкада иштейт, каждый день иштейт, бирок аралык жолу 2 саат кетет ишканасына чейин. Анан бирок уже көнүп калды кадимкидей. Эртең менен 6:30 кетет. Кайра кечки ишинде үйгө чыгып 9:30 келип калат да. Алыс болсо дагы өзүнүн Алыс болсо да өзүм үйүм деп ишканасында жатаканасы бар. Анча-мынча чарчаганда жатып кал десем деле дейт, бирок кайра эле келе берет да. Кеңири жатып өзү ала биз үйдү мындай эми элдердин баанда ойлору кандай билбейм, биз шикарный үй элестеткен эмеспиз. Люблиноодо жашаганда эле обычный эле водомсёмка менен неметкен эле дубалда жашаганбыз, аппак кылып эле. Хотя ошондой үй болсо деле майли, главный үйлүү болуп пропискалуу болсок эле дейт элек. Аллага шүгүр, мына обой менен даяр жакшынакай үй насип кылыптыр да. Вложение жасадыңыздарбы үйгө? Жок, вложение жок. Ушу кандай болсо ошондой боюнча эле алдык. Калган ушу жерге төшөгөн, эми бизде орустар только басып жүргөн үчүн, а биз кыргыз паласта отурабыз го. Ушуларды гана алдым, жаңылап, жакшы ниет менен көп нерселерди алдым. Кухнянын квадратурасы 10 квадрат метр. Аябай ыңгайлуу экен. Негизинде көбүнүн пожеланиясы бар. Кухнядан балконго чыккан болсо жакшы, бардыгынын требованиясы ушундай да, көбүнүн. Балкону бул жакта. Кухня менен бир экен, Мунар эже дагы ашы дайым болуп калыптыр. Жардам берейин бизге, Мунар эже. Чекеден сала беребиз. Кухняңыз кенен, жакшы экен, Кухня Кудайга шүгүр кенен, бизге кыргыздарда көбүрөөк кухняда иш кылган үчүн бизге кухнянын кенендиги да жакшы да. Жиликтерим бул жакта да койбойм. Жиликтери бар экен. Жиликтерим саллекмин деп койбойм. Бизде Зарита эжелер менен келет деп бардыгыбызга арнап аш тамак дайындаган экен Мунар эже. Москва пропискасы менен 2 комнат үйлөр 55 квадратта, рынокто 57. 12 миллиондон өдө да. Бизге үй 9 миллион арзан түшкөн. Москвага карайт, главный бизге Москвага караштуу керек болчу. Өзү биринчи тандаганда под Москвадан карагансың, анда биз сага түшүндүргөн эмеспиз да, биз балдарыбыз Москвадан көрүнөт деп.
азында леченияны үйдө эле кылтам, Кудайга шүгүр. Ингалятор бар, анан особый аппараттарын да заказ бердирдим өкмөт тараптан. Бизге көп жагы ошол жагы да выгодный да. Бу жерде Москвада чем Кыргызстанга караганда ошол тарабынан эле мен бияка келип калгам, болбосо келбейт элем. Кыргызстанда азыр чоң балам 2012-жылкы уже 12ге толгон да. Аякта мен кыйла көрсөткөм, толк жок да. Кыргызчылыгын деле кылганмын баламдын. Башкасын деле врачтарга деле каттадым, бирок диагнозу бизде генада бар деп коюп берген, аякта деле. Бирок, к сожалению, бу жерде деле ошол эле коюлду, чыгарып тапшырсак ошол эле болду. Бирок эми чем бизге Кыргызстанга караганда мындай бесплатный көрүнүшөт, бардык дарыктар беришет, особый ухат жакшы балдарга. Чем бизде Кыргызстанда акчаны требовать этет, бирок диагнозу жок да, эми жылыш болбойт. А бул жерде кыйлага шүгүр, медиктер аябай жакшы карайт да. Жакшы карайт да. Мындай ооруп, тем более бизге окшогон балдарга аябай жардам көп болот экен. Мен аны билчү эмес экен, мен жакында эле билген үчүн жакында эле заявка таштадым. Чакырдым. Просто балам ооруп калды, жөтөлүп калды, температурасы жок эле жөтөлдү. Скорый чакырдым. Чакырсам ошо баягы московский хоспис дегенге прикреплен болуп калыппыз. К сожалению, мен аяка кандай прикреплен болгондо эле билбейм. Или башка жагында болчумун, ошол бияка перевод этип коюптур. Мен аларга специально чалганмын. Мен врачым просто Морозовскийде врачым айтты да, буга мындай ушундай откаркивающий, анан кислородный аппараттарым государство берет экен, оказывается, аны мен билчү эмесмин да. Анан ооруп жаткан немелеримди көргөн да, выпискаларым биз ушинтип ооруп калдык, эми 4 ай сайын барганда сурайт да. К сожалению, чыкпадыңарбы границага, родиняга барбадыңарбы, оорубадыңарбы деген суроону 4 ай сайын сурашат. Ошондо айтканымда, анан ошондойлорду айткан үчүн аяка чалдым эле, ошо сизден ошол жака прикреплен болуп калыптыр. Кечеде аттөдө бир аябай түшүнүктүү эже келип көрүп кеткен. Эмне керек, эмне кылат, ошо эмне керегин полностью айтып жаздырдым. Мына 1-октябрда келесиң, алып кетесиң деди. Кудай кааласа аз калды, эми ошол аппараттарын да алып алсам, мага кыйла жеңилдиктер болот да. Ал аппараттардын баасы канча экен? Баасы что-то кымбат турат го дейм да. Мага ошо мына специально сатып алган балдар ушу 50, ушу 100 иши кымбат турат экен. Тем более мындай мага мындай колеска керек болчу да. Азыр муну түртөм да мен эми. Бул чоңойто специально ал, оказывается, мындай пультовой жумшак эле болот экен. Булардын колуна ылайык, меники мышечный тараптан слабый да. Анан немеси ал пульту жумшак экен. Ошолорунан бери заказ бердим да. Ошо мына туалетке апарганда кыйналам мен эми. Бул өзү отура албайт да, кармап отуруп. Ошондойлору бар экен. Ошо иши көп нерселер жеңилдик экен. Бардыгын заказ бергем, даяр экен. 1-октябрда келесиң. Жакшы экен. Алып кетесиң деди. Кудайга шүгүр, 1 ай эмес, жарым айда эле уже заказ бүтүрүп коюшту бир пасты. Анан өздөрү чалып айтты, келип алып кетесиң, 1 күн мурун чалабыз деди. Хорошо дедим. Жакшы, Мунар эже, рахмат сизге, эсегиңизге рахмат. Достор, биз сиздер менен анда коштошобуз. Пикирлериңиздерди, оюңуздарды, суроолоруңуздар болсо комментарийге таштап кетиңиздер. Силерге да чоң рахмат, ушу келип тартып бергениңер үчүн. Рита эженин компаниясына аябай терең ыраазычылыбыз. Просто өзү жете албай калдык. Бир күн бош болуп калсак дагы өтөбүз. Кудай кааласа жолдошум экөөбүз эшито Алла буйруп калса, аяка дагы Кудай кааласа ыраазычылык билдирип, Рита эженин өзүнө да барып келебиз Кудай кааласа. Ушу кош келипсиздер баардыгыңыздарга.